5-6 гектары толуп калды. Калган жери бош турат. Ошо түз турат. Түз жерди бактарак тигип парк кылып койсок келечек муундарга. Мирбек Агурда 3 жаңы конушунун жанындагы тегиз жерде бак кылуу аракетин көргөн активисттердин бири. Ал шаарга жакын түз жерлердин мүрзөгө айланып калганына каршы күрөшүп келатат. Биз ушуну көптөн көп суранып да келе атабыз. Кат түрүндө ушу Новопавловка айылдык кеңешинин депутаттарына да кайрылып көрдүк. Бирок алар жыйынтык болгон жок. Алар ушу парк кылууга каршы добуш беришип, мүрзө боюнча эле калсын дешти. Аза кызматы айрым депутаттар менен бирге Кыргызстанда биринчи ирет маркумду узатуу жана сөөгүн коюу боюнча мыйзам долбоорун жазышты. Анда өлгөн адамдардын сөөгүн коюуда толтура көйгөйлөрдү бир тартипке салуу эрежелери каралган. Бул мыйзам буга чейинки жер сатылып келген, буга чейинки жанагындай брондордун жерлери сатылып кеткен бүт бардыгын жок кыла алат. Жана бул мыйзам менен бардык бир эле мусулман дини эмес, Кыргызстанда деген ар кандай диндер бар. Майда болсо дагы бүт бардык эмелер бар. Бүт бардыгын мамлекет мындайча айтканда укугун коргош керек. Ошолордун дагы суроо талаптарын бардыгын бул жооп бере турган мыйзам болот. 5 бөлүмдөн турган жаңы мыйзамда сөөк коюу кепилдиги, мүрзө үчүн жайды уюштуруу, маркумду узатуу иши каралган. Түз жерлерге адамдын сөөгүн коюуга болбойт деген бир сунуш киргизип койсо, бул келечекте элге дагы жакшы болот. Себеп дегенде ушундай түз жерлерге мурун мүрзөгө деп бөлүнүп калган. Бүгүнкү күндө ошондой түз жерлерге сөөктөрдү биз коюп атабыз. Бирок түз жерлерди биз бүгүнкү күндө адамдын муктаж болуп аткан нерсесине иштетсек болот да. Кыргызстанда көрүстөнгө байланыштуу көйгөйлөр көп жылдан бери чечилбей келет. Көр сатууну тыйган конкреттүү мыйзам да жок. Маркумду акыркы сапарга узатууда бир нечелеп бодомал союлган ашыкча чыгымдар коомду беймаза кылган өзүнчө бир машаккат маселе.